Bir этаж kurup бүткөнчө көрбөй калдыңызбы? Усталар кантип подстава сиздин колуңузда иштеп аткан адамдар. Mana ушинтип да кирпич коёбу. Сиз ар жагын көрө элексиз. Бул ошол арызданган бала өзү койгон ушул кирпичтерди. Бияка келиңиздер. Бияка шо, биякта. Прораб машина кабинеттерге барып жүргөн да. Каны тезген бүтүрүш керек экен да мындай пластинди липтетипчи. Мына ортосу ушинтип эле кете берет экен. Колуңду мондай салсаң жалаң ары кетет мынакей. Чыпалаң неметсең кирпич кулайт үстүнө. Туга сен бирок чын турасыңбы? Негизирээк көрүп анализ кылып алар, андан кийин чакырып, ой, кесип коет. Комментарий. Башка жактан анализ кылып бересиздер. Пенопластта бул болбойт да. Баланын башына куласа, ошол баланын башына жаракат болгон болсо, ошого ким жооп берет? Каска жок, перчатка жок бизге. Перчатка берилбейт мына. Кум менен Муну деген куюп койгонго. Кум бул ушул. Цемент жок бу жерде мына. Жер типсиреп кетсе, буларды ментип турган дубалдары урап түшсө эмне болот? Ошо акча бөлүнгөн үчүн башталды да. Суммасын эле сурап атам, билем деп атасыз. Билип туруп айтып атасыз. Эми аны билген официант жооп берем деп атпайсыз. Да, суу көрсөтөйүн. Бул плитанын ичине суу толуп калып турбайбы? Плитанын ичинде суу бар экен. Толтур экен. Суу бар, онун баарында суу бар. Кече эмени көрсөтөм, мына жарылып кетти, өзү соңгодук мына. Тетигине. Тетиги эмени. Жарылып кетти, өзү соңгодук, тетиги мен пеналадым тетигине. Бүт пена кылып суу кирбеш үчүн. Үстүнөн ток кетпей, токту астынан кетирет. Даже специалист билбейби дейм да, айткан нерсени укпайт. Өзүбүз тешип астынан өткөрдүк токтордучу. А мен суу эме адамдардын тогуруп кетпеш үчүн пеналап койдум өзүм. Безопасность. Эмне болуп жарылып кетти ал? Немеге заземленияга тийип, провод тийип кетсе жарылат да. Усталар тийгизип жүргөн. Устара тийгизген тийбе десек тийди да. Мына суу куюлуп, Шалтыратып суу акканда мына тесттер бүт барынан шалтыратып суу акканда ошол жердечи мына. бул топурак өйдө болчу. Суу куюла берип, могу түшүп кеткен. Мону тартып коюңуз. Суу куюла берип, могу түшүп кеткен. Могу мындай болчу. Мына суу ийип турат. Мына көрдүңүзбү? Мына Суу куюп, шалтыратып суу урган. биз мына айтканда ден соолугубузга зыян берди да. Мен мисалы сидиң токтобой калды ушундан кийин. Мына бу жерден да суу куюлду, мына могу ным дагы эле кургай элек. Мына 4 күн болду. Могу нымды көрдүңүзбү? Могу 4 күн болду, кургай элек дагы эле суу. Ушуга биздин балдар окуйт, анан кантип ушулардын ден соолугу чын болот. Биз балдар үчүн ушулар окусун деп эме кылып атабыз. Биз кызмат кылабыз, бирок ушул гос структура берген адамдардын кылган мамилеси. Негизи сиздер көп эле жерде иштейсиздерби? Мындай учурду көргөнсүздарбы? Мындай жок. Биринчи жолу Биринчи жолу көрүп атабыз. Биринчи жолу. Плитадан суу аккан биринчи жолу көрүп атасыз. Биринчи жолу жашоого. Любой плитаны болсо тесттен шалтыратып багат. Рентген тешип көрбөйлүбү? Көрсөкпө? инструментин баары бекиткен. Бекитет эмеде прорабта. Биздин жумуш сенде, биздин жумуштун проводдорун тартыш керек, освещенияларын кылып коюш керек. Анан бул шып алгандан кийин уже биз уже дальше устанавливать начнем. Шеттерин коебуз, уже светтерин подключать кылып беребиз. Болду ошо биздин жумуш бүтөт да. Бу дубалдарды тешигенде ортосу көңдөй чыгып атат экен, ошолорду көрдүңүздөр дубал тешип аткан? Көрдүк. Көрдүк. Мына көрдүңүз, кладка койгондо ушул кладка биринчиден момундай эме коюлбайт, кладка түз коюлат. Анан мына айтканда, могу эмеге мындай айтканда качественный эме жок. Укаланып атат. Кээ кармасак, ал сизге азыр мына укаланып атат. Бул эми эле куюлган, жаңы эле куюлган болбосо? Билбейм, коюлган, анан үстүнө мисалы тет пенаны атып койгон. Биринчиден Пена болбойт. мындай биринчиден мындай строительный эмеге, бул архитектурный эмеге, гос эмеге эме болбойт бул. Жатпайт. Бул үстүнө жана бетон жетпей ортосу не болуп үстүнө чыпалаң пеналарын тыгып чыпалаң неметсең кирпич кулайт үстүнө. Чыдабайт. Бармагыңызды минсеңиз кулап кетет могу кирпичче. Минсеңиз кулап кетет. Могу постройканы сыноо карабайт, тетяка эмнени талышып. Могу карачы, могу тартчына, могу болобу, чакып тыкканда. Бул жана пенопласт. Кудай сактасын, бул жер титиреп. Пенопластта бул болбойт да. Баланын башына куласа, ошол баланын башына жаракат болгон болсо, ошого ким жооп берет? Ошол мунучу вопрос. Мындай да. Биякта мындай конкретный контроль кылыш керек да. Бул школа, бул кичинекей балдар окуйт, биздин балдарыбызды неберелер окуйт ошол жерденчи. Ошон үчүн бул прораб машина кабинеттерге барып жүргөн да.
Tezgah бүтүрүш керек экен да мындай пластинди липтетипчи. Коррупция. Бул өзүнчө эле ойлоп атат го бир эмне болсо ошо болсун биз бүтүрүп берели. Бирок акча берилет да, удиление кылышат да, казнадан берилет да. Өкмөткө курулуп атпайбы бул, школьниктерге курулуп атпайбы бу жерде. Анан бу жерде кургандар мында совесть менен өзүнүн деле ошо начальник объекттин прорабтын балдары бар, неберелери бар да. Ошолорду өзүлөрү Алар бүтүрүп айтып атыңыздарбы, эмне мындай болуп атат? Бул эмне? айта алабыз. Айтсак дагы Квачен айтыңыздар. кече мен мына бул тийбе десек, келе башташты бир аз. тийбе десек, ошо атайын тийди да. Биз ошону мону үзүп туруп өзүбүз оңдодук. Бияка тийгенге жологонго болбойт. Электричество атайын атканда өчүрүлөт, общий эмеде окот, общий эмеден, масштабный эмеден, питаниядан өчүрүп туруп анан кылыш керек. Прорабын өзүнү көрүп турупчу. Мойнуна албайт. Жетер туруп алып көрсөтсүңөр, мойнуна албайт. Мойнуна албайт. Мону кошо тартпен көрдүңүз эми. Ушу кандай болот эми? О, кандай болот эми? Кандай түшүнсөөр эми? Кандай эми ушуну көрсөңөр? Ушу кандай болот? Bunun asты эмне болгон? Асты кирпичтер ыргып кеткен эмне? Мына карай кир, вот мына сууда да суу чыгып атат. Ошо айтып ичи бүт плиталар ичи суу толтурат. Эми жүрүңүздөр. Шалдырат өзүнчө душтан агат го шалдырат. Эми жүрүңүздөр үчүнчү этажды көрсөтөйүн эми. Бул чекеси. Сиз ар жагын көрө элексиздер. Бияка келиңиздер. Бияка шоо, биякта. Шоо. Эми ону көрдүңүз эми. Мына карат. Эми ону караңыз эми. Бул башталышы. Эми бияка чыгып, жакшылап карасыздар. Мына. О менен мону караңыз. Могу жердерди карасаң. Бул Эми кандай түшүнсө болот эми? жөн эле асылып турат го бул кыш. Ана эми могу кырды караңыз эми. Мына, чыныгы жүзү да ачылайын мына мусор. Ушу мусорду биз тешип, көзүбүзгө кирип атат. Көзүбүз аллергия болуп атат. Ушу мусорду толтуруп атышат. Эми ушу кирпич чыгып атат арасынанчы. Плитанын арасынан да кирпич Чыгып атат. Кирпич чыгып атат. Өз ойлосоңуздар. Монда плотный лист Кирпичти кладка койгон мына артасына шов болбош керек. Шов болбош керек. Бул арасы албош керек. Кладка койгон адамдар мына шов калтырбайт. Монда Мына көрдүңүз. плотно жабыштырат. Бул эми ошо кирпичти үнөмдөш үчүн, азыраак кирпич кетириш үчүн ушундай кылып атат да, Ооба. Мына куйган кирпичин көрдүңүз эми. Салыш керек да. Мына. Ушинтип да кирпич коёбу. Бирөөнүн башына түшөт деген ой жокпу мына. Тепсең кетет мына. Жок. Башына тийип кетпей. Аякта эч ким жок, мен көрүп атпайм. Мында Кармабайт мына. Жок. Цементтин качествосы жок. Мына. Шлак. Цемент жок буякта. Цемент жок. Грамм цемент. Цемент деген көп болот. Көп. эмне деген цемент? Азыр Шлак. ортосунда мусорларды көрөлүчү азыр бир немени текшер. Бул жерде айып ачы эмес. Мына. Айтсам, Мына. Көрдүңүзбү? Мына кирпичтер табылат. Мына. Кирпичтер табылат. биздин үстүбүзгө түшүп атат тешкенде. Биз деген Мына көрүп атасыздар да, мына. Ортосунан мына булар дубалдын ортосуна эле эмес, жада калса Бетондун ортосуна чыгат. плита, бетон ортосуна деле кирпичтерди салып коет экен. Эми дагы ишемесиңиздер. Эми ону көрүп алыңыз эми. Ичинен кагаз, андай нерселер чыгып атат. Мына. Бүтлөр Мына. ушунча катта берет экен. Ушу үстүбүзгө түшүп атат. Көзүбүз аллергия болуп атат ушундан. Эми ушу кантип болсун эми. Мына мажа тап, мына. Монда нерселер табылат, мына. Кирпичтерди. Кирпичтин немеси жок. Кирпич жөн эле сынат мына. Жок, мун кол менен деле сындырсам ууруп деле. Жок, мына бир кармаган кирпич. Бул жөн эле кам кирпич, кам жөн эле. Обычный эле мына. Мына. Мен урбайм мына өзүңүз деле көрүңүз. Бирок бул кичине эметип калды. Туура эмес чыгып калды. Мына сынып атат. Мына кирпичтердин деле жарабаган кирпичтер. Мына буттарды деле тата берди. Карашма. Биз мык иштеп жүрсөк, бу жерди каган десек, мык жок. Мыктардын баарын ушинтип ыргытып атышат. Ответственность. Ответственность жок. Без ответственности. Каска жок. Перчатка жок бизге. Перчатка берилбейт мына. Момундай жылаңач кол менен иштейбиз. Колдорубуз жыртылып кеткен.
Birinchi gün ile bu. Buttu buna. Bana ben butum ağrıp жүрдü 2 günden beri. Al neden boldu butunuzlar? Bu neden boldu? Oşo işte yatkanda İşte kaska yok demesi yok. Kaska жоқ, butqa düşöt da. Üstüne düşündünüzдөр mü? Bana эме плитага мону куйбайт. Плитага мындай коюлбайт. Мына топурак аралашкан ушуну кантип болсун эми? Kum менен Bunu деген куюп койгон го? Кум бул ушу. Цемент жок бу жерде мына. Ушунун үстүнө эртең окуучуларды өлтүрсө мына жооп береби ушуга? Мына жанчы болот мына. Цемент ушу кантип цемент? Бул кум жөн эле мына кум жок. Могу плита өзү суу болуп Эмне үчүн же кургабай калганбы? Эмнеге ичине кантип суу толуп калат? Ошону биз өзүбүздө таң алып коебуз. Билбей атабыз ошону. Бул плитада гос эмеде, плитанын ичинде суу болбош керек. Bu kanda plita- jayından tolup kalgan bu teşlerini japпай koyup durup ошондон болот абы. Биз билбейбиz ошону. Ошону биз конкретно любой теш кылсак Тешиктерин жаппай койгон үчүн ичине суу толуп калып атат. Балким. Бул жерде 2-3 бала эле окубайт. Же бирөө адам жашабайт. Жаш балдар окуйт. Биздин келечек балдарыбыз деген балдар окуйт. 7 жаштан баштап, 6 жаштан баштап. Бүт баары ушул жерде окушат. 3 этаж болот экен, 3 этаж болсо бул кеминде бир 500дөй бала окуйт да бул жерде. А ошо окуу мектепте, окуу болуп аткан учурда жер типсиреп кетсе, буларды ментип турган дубалдары урап түшсө эмне болот? Качан бир кесепет болгондо эмес, бир алдын ала текшерип коюш керек экен. Бул 2 кабатка чейин курулуп бүтүптүр. Анан ушуну эч ким көрбөй калганы бизге да кызык болуп атат да. Азыр издеген товардын баары Кытайдан чыгат. Азыр эгер ошол Кытайга барып өзүңүз көрүп, бизнесиңизди андан ары дагы өркүндөткүңүз келсе, ортомчулары жок, түздөн түз завод менен сүйлөшкүңүз келсе, анда кыз жебекке кайрылсаңыз болот экен. Алар сиздерге ошол жакшы товарларды таап бергенге жардам берет. Буйруса июльда тур болот. 10 киши болгон 10 киши аламын. Мен менен барып мен өзүм сиздерди коштоп 8 күн Кытайдын Гуанчжоу Фошан шаарында жүрөбүз. Ошондой эле сиз алчу товарыңызды ошол жерден эле алып Кыргызстанга салып берсеңиз болот. Ne olacak biliyor musun? Mına. Sağ ol. Tamam. 100% бустургула ма? 100%. Бул деген самастар. Ол бурайдан баштасаң, өйдө чык. Бул жерде биз алыңдар. Сіздер қайсы жақтан? Патриотик силердин сөз. Патриотик журналист Елеман Карымшак. Елеман Карымшак YouTube каналы. Частный эркин журналист. Силерге ким кабар берди? Biz keçe gördük Erdoğan Kokulov'tan. Юрлак Коткулембе. Video çok videosunu çağırıp da sosyal medyada gördük. ооба салып эмелер ая. Журнал производства работает алып келине. Полностью мону демонтируют, ана шеттеги правоохранительный органдарды чакыргыла. Бұл жақта. Siz kim боласыз ба екен? Подрядчик бұл жақтан. Биз заказчик болобуз каяктан. Заказчик. Қайсы орган? Жооп берип коесузбу ушул кырдаал боюнча сиз? Чүй областық капиталдық құрылыш башқармалығына. Қазір ошоны қарап жатып, bu жақта автордың надзоры менен. Бұл жақтан қайсы неме куруп аткан, компания куруп аткан подрядчик? Генеральный подрядчик алдап жатып атат. Тек жерде немеси жок да. Жүр 3 отметканы тарелчик биз азыр нол жерден анализ кылып алабыз, лабораторияга чакырган. Ошо лабораторияны текшерип, мен чакырып ошо менен Хорошо. чыгарылат. Чыгып турасыңар, биз бир сыра көрүп алып, анан кийин тартып анан чакырып. Туган сен бирок чыгып турасыңар, биз бир сыра көрүп анализ кылып алалы, анан кийин чакырып, ой, кечип кой, комментарий. Сиздер башка жактан анализ кылып бересиздер. Чындыгында азыр бекерле балдардан иштен алдаса бар силер. Неге иштен калтат? Жок, силерге алаксып атат балдардан, жумуштан чыгып аткан. Өз ишин кыла берсиңер, неге аласыз? Siz de бұл жақта подрядчик, Подрядчик биз. Қайсы компания?
Иә. Азыр Не деген бір компания? сірә бүтөлүк туған, анан кейін отырып. Жаңа компанияның атын айтып Мен қойсаңыз. кеңири комментарий кеңири мана Жоқ, айтып қойбайсыз азыр. Мен компанияның атын эле сурап атпаймын сізден. Айтабыз, келет убакыты келет, бүт баарын айтабыз, Жоқ, бүт баарын. эмне деген компания, ошону эле сурап атам, ошону айтып койбойсузбу? Иә. Эмне деген компания? Айтылат туған. Азыр биз көрүп алайлы мына. Жоқ, көрө бериңиз, мен компанияның атын эле айтып коюңуз да там. Кайсы компания куруп атат бул мектепти? Жоқ, өзүңүз көрүп атасызбы? Ооба. Бул жерде жок, бул жерде усталардын касаттары өздөрү атайын постава болгон нерсе болуп атат бул жердечи. Абсолютно түрдө постава кылып кеткен балдар өздөрү. Анти подстава кылат, сиз өзүңүз ушул жерде көрүп атсаңыз, бир этаж куруп бүткөнчө көрбөй калдыңызбы? Усталар кантип подстава, сиздин колуңузда иштеп аткан адамдар. Азыр бүтөлүк туган, анан бүтөлүк. Анда компанияңыздын атын айтып коюңуз, ошол кыйынбайт. Туган, ооба, бүтөлүк туган, бүт баарын айтып, комментарийиңарды берем, жооп берем. Жоқ, мен бересиз, компанияңыздын атын айтып коюңуз деп атпаймын. Эмнеден компания? Бийиктик деген компания. Бийиктик? Ооба. астыңкы чийик турат го. Могу астын бекем турат го мисалы. Могу бар. Могу бекем турат. Эч нерсе болбойт. Могунан өйдөсү где-то бир могу катарга чейин атайын даярдалган да могучу. Бул эми астын ушул жерге чейин буну ким чийген? Атайын бирөө чийген. Ошол кылып кеткен иши мисалы отметка алып, муну эч ким чийбейт да, мындайтып ким чыят? Муну чийип туруп даярдап. Ушул жерге келип урасың деп даярдап кеткен да. Антпесе бул жерде эч ким. Могу не деген? Ошентип Уруп көрсөңүз аз дагы бер жакка. Мол жагы зың кыйып турат. Жак зыңкыйып турат. Зың кыйып турат. Үстү жагын дагы уруп көрүңүз. Тети мол жактар аябай кайчы. Ортосуна ошенткен. Ортосу ушундай. Мо чийиктан мол жактар чейин ушундай. Мо астылар зың кыйып. Вообще кыймылдап. Всё, болду. Болду. Окей. Ол кел, бар балдар чагыла, рабочий пост жагына эсип жап турдабы? Алуу. Каерде? Жап. Окей. Туган, чипетике чыгып турла, кийип бер сиран аразыга турар, кеңири көрө бересиң. Келди. Жок, эмнеге чал? Сиздер кыла бербейсиздер, биз өзүбүзчө жүрө беребиз. Турла бар, бошотлай деп атат. Заказчтар бошотла, объект бошотлай деп атат азыр. Жа бошоткондо эмне ар жагын көрө беришет да, биз эмне кылышыбыз Анда бар? башкалар чыгар ке, Нурдикке башкалар бар, чыгарлар, бир мана райчыбашкында жакачтар бар, рабочийлер чыгарлар. Азыр муну көрөлү. Мына ортосу көңдөй болуп калган. Жер мына ичинен монтип элек ортосуна ушундай таштанды, майда чүйдө кыштарды коюп кете бериптир. Мына ортосу ушинтип эле кете берет экен. Колуңду мондай салсаң жалаң ары кетет мынакей. Майда чүйдө мусордун баары ушунун ортосунда калган. Ушундай, бул мектеп. Бул жерден кантип куруп, кантип салышкан. Бул ушуну кызык да, эки чекесине бирден кыш уруп туруп, зерикпей ортосуна таштанды мындай майда, кышты майдалар, мусорларды таштап кетиптир. Автор проекттин чыгарылды. Бул жерде могу эмегече мына тычок лажып келгенде баштап жогору жагын атайлап жазалган жана рабочилар. Анан кийин чыкырганда бул жерде байкалбаган. Могу жерде бусаң арасы нормальный чыгат. Тычогу лажок тычок. Уже мындан баштап Азыр мындай кылалычы. Могу жерден алгыла, могу жерде бузгула. Участокты бузсаңыз, бузулбайт, аны эме менен алыш керек. жок, ошо перфоратор алып кетип бузгулат, анан могу эки стенаны. Мындан этегин бузуп көрөлү. Жок, көрөлү. Вытяжка берди. Жок, вытяжканыкын эмес, силердекен. Алдан чыгып турду. Отбойникти алып келсеңер. Нурбек. Ошол кезде аппарат менен оёбуз. Азыр сиз дагы башка жактарын көрөсүзбү? Тиги жакта дагы плиталардан суу агып атат дейт да, бул эмнеден? Плитадан эчти көрбөйт. Кандай дейсиз? Плита деген баягы жаан жабылганда үстүндө кран илген жер бар да. Аха. Ошол жерде суу келип калат. Анан ошондон эки аны сууну Шланга алып эмес чыгып бар да түшүндө. Шлангалар бар, шлангалар.
Аркылында биз толук кандуу анализ кылалы. Ушул объекттин 100% анализ официальный силерге жак менен өзүңөр да чакырып демонтаждап көрсөтөбүз. Бул жердин курулушу качан башталган? Бул канча орундуу мектеп болот? Бул 500 орундуктуу доп корпус. Бул 2019-жылы башталган. Бирок толук кандуу 2021-жылдан башталып келатат да. Дубалы качан курулуп башталды эле? Дубалы биздики бул 20 Быйыл дуалы 23-төн 24 февралда. февралда башталды. Активно февралдан баштаганбыз. 24 активно быйыл башталды. Толук кандуу быйыл жаңы жылдан баштап жумуш башталган. Буга чейин сиздерден текшерип келип турабы этабы менен? Канча этапты бир текшересиздер? Предприниматель бул жерде постоянно технадзор бар, непосредственно подрядчик организациянын мына прорабы турат, прорабы бар. Бул жерде ошолор көзөмөл жүргүзүшөт. Технозор бүт келип турат. Эмне себептен азыр экинчи этажын куруп бүтүп, үчүнчү этажына өтүп атсыздар, а биринчи этаждагы дубалды тигиндейди байкабай калдыңыздар? Биринчи дубалдагы вытяжканын туура эмес жерден чыгарышыптыр. Вытяжканын четтен турган вытяжка ортодон ошондой вытяжка калтырып кеткен. Эми азыр ошону калтыр, азыр ошону дагы азайтып бузуп кайра дубалды чыгышыбыз керек болот. Жок, эмне вытяжканы дубалды айландырып Жок, вытяжка деген ичинде болот да. Жок. Вытяжка ошонун Жок, эки кирпичтин ичинде болот. Ошондо дубалды ал бир түз чыгат же мондой кетет да. Дубал толук эле мондой болот да, бош көмдөй болот да. Вытяжка 1 метр. 1 метр жерден кеткен, ошо 1 метр жерден балдар аштараак жери калтырып кеткен. Жарым метр, 1 метр дагы кошуп калтырып кеткен вытяжканы адам урун өйдө жагынчы. Ошол жерде азыр биз кайра бузуп, кайра толук таштап, вытяжка ылайыктып, вытяжка ылайыктып 1 метр өзүн калтырабыз. Азыр чалам, азыр келет. Бул жерде балабыз бар. Ушинтип курган дубал ортосу көңдөй болуп калса эмне болот? Бул толук кандуу бузулат, кайра проектке жараша жазылат. Баарын текшерип чыгасыздарбы? Биз көрдүк, жана лестницалардын ортолору ачык турат, могул жакта плитанын астына тетигинде кылып эле пеналар куюп коюптур. Көрүп атасызбы тетигинде? Пеналар турат. Кирпич менен плитанын ортосуна пеноплексдер коюп коюп чекеден көрөлү биз дагы. Ал деген термический шов, деформационный шов деп коет. Определенный ал наркы здание 2 этаж здание өзүнчө иштеш керек, бер жакта 3 этаж здание өзүнчө иштеш керек. Жок, биринчи этаждын үстүндө айтам, мондой. Ал деформационный швы деп коет. Деформационный шов өзүнчө иштеш керек. Бунуканы бул объекттин толук кандуу карап чыгып, анан силерге официальный силерди да чакырып, ушул жерден иш-чараларды көрсөтөбүз да. Канча каражат каралган бул немеге? Объектке, ушул мектеп туруш үчүн канча каражат каралган? Биз азыр сизге толук кандуу карап, маалыматтын баарын текшерип туруп анан жооп берели. Хорошо. Официальный кат менен жооп берели. Азыр билбейсиз канча сумма? Жок, билебиз, эми сизге официальный Жок, суммасын айтып коюш кыйын анан. Жок, кыйындан эмес. Же билбесеңиз жок, билбейм деп эле айттыңыз. Билебиз. Бул жерде баардык нерсе официальный жумуш жүргүзүлүп, толук кандуу текшерилип, анан баасын дагы сизге маалымат түрүндө. Тендерден уткан баасын билесиз да? Тендер болгон да, туурабы? Бул эми тендер 2017-жылы болгон. Ошондон бери акча каражаттын жоктугуна байланыштуу токтолуп турган объект. Азыр 24-жылдын февралынан баштап уже могу пайдубалдар башталган. Ошо акча бөлүнгөн үчүн башталды да. Акча бөлүнгөн үчүн башталды, конечно. Канча каражат бөлүндү? Анын баарын биз толук кандуу текшерип, анализ кылып туруп, официальный кат жөнөтсөңүз, биз сизге официальный жооп беребиз. Жок, суммасын эле сурап атам. Билем деп атасыз. Билип туруп айтпай атасыз. Эми аны билген официальный жооп берели деп атпайбыз биз. Азыр мону жигиттер Хорошо. анализ кылып алалы, иштейли. Бул биз эртең менен саат 7:30 бери ушул жерде жүрөбүз. Азыр Биз 9-да келдик. Жок элеңиз го. Бизден кийин келдиңиз го 7:30. Объекти бар да, сиз эмес. Силердики Жок, 7:30 ушул жерде жүрөбүз атасыз. Силер ушул жерде болдуңар беле? Жок, кече мен бүгүн болдум. Сиз билесизби тендер канчадан бери башталды? Ооба, 19-жылы башталган тендер. Канча сумма бөлүнгөн сиздерге? Тендер 500 орундуу мектеп 62 миллиондук. 62 миллиондук. Сиз Договор суммасы ошо. бүт баарын бүтүп бересизби? Бүт барып бүтүп беребиз да калса буюрса. Ошону алабыз. Бул кемчиликтерди эмне деп балап атасыз? Жана подстава деп едиңиз. Бул кемчиликтер жана вытяжканы балдар бергенде 1 метр вытяжка кала турган жерден алар, по-моему, көбүрөөк 1 метрден ашыраак кошуп калтырып кеткен да бул нерсени. Бул нерсени биз дагы билбей калганбыз. Сенин үстүндө вытяжкалар турат да. Биз ошону эле ошол вытяжканы алдыса, акса бул жагы калтырып кеткенче бир бизде иштеген бир жигит
Бул жерде балдардын акча бригадир болуп иштеп атып, балдардын акчасын бир аз алып, жеп коюп качып кетет. Айдана жумушун бүтүрүп качып кетет дагы. Кийин ызылдашып, балдар акчасын сурап, ызычы болуп, анан аласа бересеге келип сүрүлгөндө уят болуп чычалап кетет. Анан кийин ошо кечеги эфирди уюштурушат ошентип. Депутатты чакырып туруп алып. Депутатты чакырып келип туруп. Ошол бул жерде болгону 13 000 сомдун гана. Балдардын 27-47 000 сом акчасын жеп кеткен ал. Ар бир баланын 2 000ден 3 000ден акчасын кармап кала берет. Караганда балдар нааразы болуп кете берет. Анан чогулуп 47 000дей акча чогулуп калат. Анан кийин анын 47 000ден 27 000 20 000 балдар кетип калат. Ыраазы болуп 27 000 аласа бул жерде балдар калат иштеп. Бул качып кетет. Майдын 4-үндө качып кетет. Акыркы нарядты жабабыз, расчетту бергенде акчаны алат дагы качып кетип калат. 27 000 менен. 17 000 алып качып кетет. 17 000 алып качып кетип калат. Келбей коет ошол боюнча. Анан кийин кече келип, анан ызылдап, бул жерде бригадир менен мушташып, бул жерде ал кеткенден ордуна башка бригадир калды да. Сен менин ордумду алып алдың, тиги деп недоразумение болуп мушташып өздөрүнчө. Эки бригадирдин ортосунда болгон ишти атасызбы? Ызычуудан чыгып калды, ошондой болуп калды. Бул жерде эч нерсе бандай жаман жагы жок, жаман ой жок, бүт баарды проект деген да ошол вытяжканы булар мынтип ашара коюп кеткендигин, бул ошол арызданган бала өзү койгон ушул кирпичтерди. Өзү койгон. Азыр биз анализ кылып бүтөлүк, бүт баарын. Анан кийин если что ал баланын үстүнөн до арыз жазып, арызданып, аныдан тартканга азыр биз бул жерде бригадалардан дайын турат. Акчабызды жеп кеткенде. Бул экинчи этажын башкалар курганбы? Экинчи этаждан ушул экинчи этаж башка бригада курган. Экинчи этаж башка бригада курган. Бул экинчи этаждан да байкадык, могу туштарды көрсөңүз, дубалдардын ортолору чыгып кеткен мондой болупчу. Жок, андай нерсе жок. Бүкүрдөй болуп. Көрдүк, азыр анда макул кийин аягына көрсөк. Белгилей кетсек, бул мектепти салып жаткан компаниянын директору Кубатбек Салиев 2021 жылы Таластагы Чыңгыз Ордо комплексин сапатсыз куруп, акча кымырган деп УКМК тарабынан кармалган экен. Анда Таластын капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчиси экөө 6 миллион сомду сол чөнтөккө сологон деп шектелген. Чыңгыз Ордонун курулушуна бюджеттен 62 миллион сом каралган эле. Эми бул жерди караңыздар. Азыр мондой түз барат экен дагы бул дубал. Тетиги жерге жеткенде бүкүр адамга окшоп бели чыгып кетет экен. Кызыктай да, бунун эми ылдый жагын караңыз. Бул азыр экинчи кабат экен, биринчи кабатка түшүп аткан жеринде дагы ушинтип ортосунан бүкүр адамдай болуп чыгып кетиптир. Бул дубалды кантип куруп атышат, бул канча чыдайт? Азыр бизге куруучулар дагы көрүп аткан болсо жооп берсин. Новопавловка айылындагы Чыңгыз Айтматов атындагы мектептин кошумча корпусу мындай болуп 3 кабаттуу болуп курулмак экен. Сметалык баасы 86 миллион сом дейт, тендердик баасы 62 миллион сомго бааланыптыр. 62 миллион 650 миң сом. Подрядчы жана Бийиктик деп эле атап койгон, башка кошумча жок деп. Толук аталышы Бийиктик Инвест деген жоопкерчилиги чектелген коом экен. Подрядчы бул чыр 17 миң сомдон гана башталды деп жатат. Себеби ал ошол бир акча талаштан улам анан депутат Эрулан Көкуловду чакырып, ушул жерден атайын уюштурган деген пикирин айтты. Эми депутатты дагы ушундай ишке аралаштырганы биз үчүн дагы кызык болуп жатат. Негизи бул жакта акча талаш болгон окшойт. Негизи эле бул Чыңгыз Айтматов атындагы мектеп жана багы жокко дагы жок дегендей болуп, ар дайым эле маал менен чуусу чыгып турат. Буга чейин директорлор, ушул мектептин директорлорунун ызы чуусу болуп жүргөн, ата-энелери каршы болуп, акча чогултуп жатат, бизден өтө көп акча чогулду, миллиондорду басып алды деп ызы чогулуп бир чыгышты эле. Андан кийин директорун кетирип, анысы кетпейм деп, кайра ызы чогулуп директорун алмаштырган, андан кийин окуучулар менен бир ызы чуу чыгып кеткен. Негизи эле бир ушул чуунун үстүндө жүргөн мектеп болуп калды да бул. Эми кандай кылабыз? Азыр текшерип, жакшы баасын берип, балдардын коопсуздугуна коркунуч жаратпай турган жакшы мектепти бүтүрүп берсе деп тилек кылабыз.